Шайырбек Ташиевдин депутаттык мандатынын тегерегинде болуп жаткан сөздөргө Facebook'тон Эрнест Нурдин колдонуучусу өз пикирин жазды. Шайырбек Ташиев мандатын тапшырып берсе, эмне кылайын дедиңер эле. Ташиевдер үчүн Барпынын 25-30 миң эли доушун эмес, жол полуңдан бери бөгөп, өрттөп, кан жанын бергенге даяр. Ташиевдер бүгүнкү Ташиев болгуча туулуп өскөн жерине болушунча кол сунуп, колунда жок үй бүлөгө саан уйга чейин сатып беришип, айылга чыгарган таза суу, орто мектептер, спорт залдар, жолдорун, асфальттарын айтпай койсоң деле болот. Бул уплас саясаттын оюндары УКМК башчысы Камчыбек Ташиевди каралап баштаганда депутат иниси Шайырбек Ташиевди аяп, балет оюндардын залакасы бир тууганыма тийбесин деди окшойт. Камчыбек Кыдыршаевичтин кашкайган саясаты кашайганда бир тууганын мандатын тапшырсын дегенин түшүнүү менен кабыл алыш керек. 2-3 журналисттин сын пикиринен 20-30 миң шайлоочунун ишенимин салыштыруу, алмаштыруу мүмкүн эмес. Сыры эмнеде? Эдил Байсалов 20 жылдан бери бир да жолу түрмөгө түшкөн жок. Вице-премьер-министр Эдил Байсалов чоң саясатта 20 жылдан бери мүдүрүлбөй келатат. Узак жылдар бою оппозициянын көрүнүктүү лидери катары алектенип, элибизге аттын кашкасындай таанылган. Сабаты, тажрыйбасы жагынан астына жан салдырбайт. Акаев, Бакиев жана Атамбаев режимдеринен бери кыйынчылыктарды баштан кечирип, курч көз караш үчүн далай куугунтуктарды көрдү. Бирок бир да жолу түрмөгө камалган жок. Биресе Кудай сактаса, экинчисинен өзүнүн кылдаттыгы, тазалыгы менен өзгөчөлөнө алды. Бул жагынан Эдил мырзадан сабак, үлгү алышыбыз керек. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпиндин чакыруусу менен 3-6 февралда иш сапар менен Кытай Эл Республикасында болот. Бул туурасында Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Жээнбек Кулубаев билдирди. Жээнбек Кулубаев белгилегендей, иш сапарынын алкагында мамлекет башчысы Пекин шаарында өтө турган кышкы Олимпиада 2022 оюндарынын ачылыш аземине катышып, Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушат. Жолугушууда тараптар саясий, соода, экономикалык жана маданий-гуманитардык кызматташуунун актуалдуу маселелерин талкуулашат. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө үстүбүздөгү жылы белгиленип жаткан Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы 30 жылдык дипломатиялык кызматташтыктын жыйынтыгы чыгарылып, жана мындан аркы өз ара аракеттенүүнүн келечеги талкууланат. Талкуулана турган негизги маселелердин бири Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан эл аралык темир жол линиясын куруу перспективасы болмокчу. Соода экономикалык кызматташуунун алкагында Кыргыз тарап Эркечтам жана Торугарт өткөрмө бекеттеринин өткөрүү мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү, өлкөлөр ортосундагы аба каттамдарын жандандыруу маселелерин көтөрөт. Мындан тышкары Кыргыз делегациясы энергетика, тоо кен, айыл чарба жана билим берүү тармактарында бир катар долбоорлорду улантууну ниеттенип, инвестициялык кызматташуу маселелерин талкуулоого даяр, деп маалымдады Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Жээнбек Кулубаев. Соңку убакта УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевди кеңешчилери пиар компаниясы аксатып салгандай, маалыматтык күрөштө алсырап, утурумдук утулуштар ачык эле байкалды. Арканды алыс ыргыткан кыраакылар баарын таразалап турушат эмеспи? Албетте бул жагын сыноо катары баалайлы. Айрым кемчиликтерден сабак алган адам гана өсүүгө жол табат. Эң олуттуусу батыштан каржыланган бейөкмөтчүлөр менен айрым жалпыга маалымдоо каражаттары абдан күчтөнүп алышканы, тамырлашканы, уюшкандыкта атакага өтүшкөнү жашыруун эмес. Элдин көзүн будамайлоо, бийликтеги таасирдүү адамдарды чалып жыгуу, сырттагы кожоюндарынын тапшырмаларын так аткаруу жагынан камчы салдырбай баратышат. Булар тууруна Камчыбек Ташиевди илип алуу менен каралашып, кызматтан кетирүүгө белсенишкендей, коомчулуктун бүйүрүн кызыта турган маалыматтар менен урдум соктумга алышууда. Мындайда күрөшүү керек. Ташиевдин бир жактуу пиарщиктери алсыздыгын көрсөтүшүүдө. Натыйжада калыс маанайындагы жалпыга маалымдоо каражаттарынын күчү керек. Элибизге батыштын буйртмасын аткаргандар жакшылык жасашпайт. Мындайлар өлкөдөгү туруктуулукту бузууга, акыры бийликти кулатууга барышаары жалганбы? Андыктан уюшкан чөөлөрдүн аракеттерине жараша сокку уруу мезгилдин талабындай туюлууда.
Министрлер кабинети 2021-жылдын 17-декабрында айыл чарба кооперативдерин үрөндүк жана асыл тукум чарбаларын өнүктүрүү жөнүндө номер 309 токтомун кабыл алган. Токтомго ылайык айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондуна караштуу 276.599 гектар жерди буга чейин айыл өкмөтү дыйкандарга ижарага берип келген болсо, мындан ары аталган жердин 75% айыл өкмөттөрүнөн айыл чарба министрлигине мөөнөтсүз өткөнү турат. Бұл тоқтомдың мақсаты қандай? Біздің аракетіміз бүгінгі күнде ушул тоқтом арқылы үрөнчүлүк чарбаларға жерин күчтөп берип, біздің ар бир дыйканга сапатты үрөн өндүрүп берели деп аракет кылып атабыз. Мына бүгүн республикалык бюджеттен 1,5 миллиард сом акча бөлүндү. Сапатты үрөн сатып келиш үчүн. Мына Россияга кайра барып атып, біз ушу жерден мақұлдашып, бүгінгі күнде 16.000 тонна супер элита жана биринчи репродукциядағы жогорку түшүмдүү дүйнөлүк ошол айыл чарба өсүмдүктөрүнүн генетикасынын жетишкендиги болгон сорттор келип атат Кыргызстанга. Аталган чечим бир гана үрөнчүлүк же асыл тукум чарбаларын өнүктүрүүгө гана эмес, жерди ижарага алууда жол берилип келе жаткан ар кандай мыйзам бузуулар жана коррупциялык фактыларга да бөгөт коюуга себеп болоору кошумчаланат. Жерлерде ар бир айыл өкмөтү боюнча мамлекеттик фонддун жеринин кандай түрдө иштеп чыкканы бардыгы текшерилип чыкты. Тилекке каршы ушул 276.599 гектар жер бардыгы текшерилип чыккандан кийин жерлерде мамлекеттик фонддун жерин иштетүүдө мыйзамдын одоно бузуу фактылары табылды. Булар эмнеден келип чыкты? Бир мамлекеттик фонддун жерин мыйзам чегинде 5 жылга иштеткенге алыш керек. Бирок келишимде түзүлгөн келишимдер 1 жылга, 2 жылга түзүлүп, ал жерде коррупциялык элементтер дагы пайда болгон. Негизинен бул жер ошол иштеткен жерлеринин көпчүлүгү ошол жердеги укук катталган эмес. Ошондуктан келип чыкты. Эгер токтом күчүнө кирсе, айыл чарба кооперативдери жана дыйкан фермерлер үчүн бир нече жеңилдиктер каралары айтылат. Биздин мекендештерибиздин жерге болгон муктаждыгы болуп көрбөгөндөй жок. Ошол эле мезгилде жайыттын жерин жанагы эчтеке чыкпаган, чаң басып турган, чаң чыгып турган жайыттарды ала албайт. Биз айтып атабыз, ушул мыйзамды кабыл алуу менен ошол жерге көп жылдык бактарды отургузганга мүмкүнчүлүк беребиз. Буну ким алат? Буну ошол айылда, ошол айыл өкмөтүнүн территориясында жашаган дыйкандар алат. Булар ошентип жашоосун оңдогонго мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ал жер эч ким эч жака көтөрүп кетпейт. Бирок ар бир гектар жер биздин Кыргызстандын жарандары үчүн, Кыргыздын экономикасына иштейт деп ушул аракет кылып атабыз. Дегени менен аталган токтомдун чыкканы аймактардагы айрым дыйкан фермерлердин нааразычылыгын жараткан. Алар мындан ары жөнөкөй дыйкандар жерди ижарага алууга мүмкүн болбой калаарын, токтом ири ишкерлердин гана кызыкчылыгын көздөй турганын билдирүүдө. Мындан улам айыл чарба министрлиги буга карата төмөнкүлөргө токтолду. Бүгүнкү күндө жанакыл фонддун жерлерин кимдер пайдаланып атат? Кимдерге кызык бүгүнкүдө ызычуу чыгарыш? 50 гектар, 100 гектар, 300 гектар алып жүргөн биздин мекендештер аренда акысын 500 сом, 1,5 миң сомго чейин төлөп, өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн пайдалангандарга бүгүн коркунуч пайда болду. Алар ошол жерлерден ажырай турган болуп атат. Ал жерлер үрөнчүлүк чарбага барат. Үрөнчүлүк чарба үрөн өндүргөндө ошол үрөн аркылуу ошол жерден ар бир дыйкан пайда табат. Министр номер 309 токтом азыр талкууда турганын, ага сунуш пикир берем дегендердин баарына эшиги ачык экенин айтат. Мындан тышкары токтом боюнча туура эмес маалыматтарды айтып, элдин нааразычылыгына себеп болуп жаткан айрым кызыктар тараптар өздөрүнүн тегирмени айланбай калуусунан коркуп жатканын кошумчалайт. Гүлдана Момунова, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары.